Биздин Конституцияда жазылган, мыйзамдарда жазылган функционалдык өз милдеттерибиз бар, ошону аткарып атабыз. Анан эми биздин өмүрүбүзгө коркунуч келет экен, же болбосо жана башка ар түрдүү шылтоолор менен отурсак, анда мамлекет өзгөрүү болбойт. Мамлекетибизде эгерде ушуга чейин бизде мына демократиянын аралчасы деп айтып келсек, мындан ары Кудай кааласа мамлекетибизде мыйзамдуулуктун мындай бир жакшы жашоонун, жөнөкөй адамдар жакшы жашоосунун аралчасына айландырышыбыз керек да. Аны үчүн баардыгыбыз аракет кылып атабыз. Биздин кызматкерлерге мен дагы бир жолу сиздердин алдыңызда рахмат айтып кетемин. Себеби мына кечээ эле болгон чоң окуяларда жанагы ОПГ менен уюшка кылмыштуулук менен күрөшүү маалында кызматкерлерге коюлган тапшырмалар так аткарып атышат. Ушунун эле негизинде кечээ күнү мында көптөгөн бүгүнкү күндө бир 200 миллион доллардан ашык акчалай жана имущество түрүндө уже өткүзүп бердик. Мамлекет уже сата баштады. Мына Курмент цементти азыр сатып атабыз. Курмент цемент ошол ОПГлардын колунда болчу. Азыр 5-6 миллион долларга келип атат, жанагы инвестор келип атат. Мына Айпери, жанагы Айпери деген чоң ишкана бар, билесиздер. Салон красоты болуп эле ошол жерде бүт бандиттердин баардыгы ушу топтолушуп, ошол жерде бар кылып алышып, ошол жерде бүт өздөрү карап отурушка, ошону полностью өкмөткө өткүзүп бердик. Аны дагы бир 20-25 миллион долларга оцен кылып сатып атышат. Ошонун сыңарындай машиналар боюнча алар буларча майда чүйдөлөр көп нерселер бар, айтпай эле коеюн. Мына крупныйлардын бирөөсүн айтып коем, мына Таш көмүрдө кристалл заводу боюнча. Таш көмүрдө кристалл заводундагы ошо криминалдар ээлеп алышкан. Чоң ишканалардын бардыгын мамлекеттеги чоң мындай пайда алып келүүчү ишканалардын бардыгында долялары болуп отурушкан, дагы ээлеп алышкан. Азыр бүт баары мамлекетке алабыз. Мамлекет ошолорду колдонот. Мамлекетке в общей сложности приблизительно на 1,2 миллиарда долларов имущественные и финансовые средства алып атабыз. Кечээ эле бир чоң ишканадан Көлбаевдин 10 миллион доллар финансасын таап чыктык. Мына кечээ алар чакырып, ошолор өздөрү добровольно өткүзүп беришти. Нак акчасын. Буга чейин дагы бирөөсү 15 миллион доллар өткүзүп берди. Ага чейин дагы бирөөсү 10 миллион доллар өткүзүп берди. Бирөөсү 12 миллион долларды өткүзүп беришти. Бирөөсү мына азыр айтып атабыз 30 миллионду бересин деп атабыз. Ошол, то есть ушундай чоң ишканал, прибыльный ишканалардын бардыгында алардын долялары болушкан. Ушунун бардыгын эми ушул суммаларды айтса, кээбилер ойлоп калышы мүмкүн, муну ГКМнын жана кызматкерлери алып атабы башка. Жок, мунун бардыгы 1 сомуна чейин. 1 сомуна чейин биздин счетко түшөт, ГКМнын депозитный счетуна түшөт. Так, андан кийин президенттин указы менен президенттин став фондуна которулуп берет, же бюджетке которулуп берет. А дальше уже став фонддон президент распоряжение кылат, а бюджеттен болсо өкмөт распоряжение кылат. Ал эми өткүзүп берген имуществолордун түшкөн акчалар, аларды уже госимущество аркылуу өкмөткө түшөт, дагы бюджетке түшөт, ал жерден алар распоряжение кылышат. То есть биз ГКМБ ошол кабыл алган, өткүзүп алган имущество финанслардан 1 сом 1 тыйын распоряжение кылбайбыз. Өкмөткө өткүзүп берип эле арашоту менен отурабыз да. Бул бир жагынан жакшы болуп атат. Себеби биздин кызматкерлер дагы биз только ошол кылган ишибиз статистикага жооп беребиз, финансага жооп бербейбиз. Ал эми кызматкерлердинге мен ошо тапшырма берип атам, күндө сүйлөшөбүз, күнү түнү иштеп атабыз. Кызматкерлерге койгон негизги талап ушул, урматтуу депутаттар. Кайтарылып алып аткан суммалардан ОПГ менен, коррупция менен, мамлекетти урдаганды кайтарып аткан суммалардан 1 сом акча же бир түймөсүнө тийбегиле деп атам. Бир топчусуна тийбегиле. Так? Кызматкерлер ошону аткарып атышат. Аткарып алган кызматкерлерди жумуштан алып атам. Ачык эле айтайын, мына кечээ эле күнү, буквально кечээ күнү 3 кызматкерди жанагы по дискредитация жумуштан алдым. Себеби бирөөсү 28 000 доллар бирөөдөн взятка алып койгон, бирөөсү бирөөгө жардам берип, бир инвестордун 82 000 долларлык акчасын бирөөгө өткүзүп берип койгон.
Üçөөнүн кызматынан алдым. Бирөөнүн кызматына снимать еттим. Ошолорду башкарып турган менин бир замыма, начальник главного управлениеге, начальник управления üçөөнү выговор бердим. Если в следующий раз еще кто-то будет этим заниматься, все будут снять с работы. Так? Очень строго отношусь к каждому человеку, к каждому сотруднику. Никто не может отойти от закона. То есть наша работа, наша жизнь, наши действия направлены только единственно куда? Во благо страны. Другого выхода у нас нету. И бизнес сотрудниктер ошону туура түшүнүп атат. Айлыктарыбыз жакшы былтыр көтөрүлдү. Бирок биз азыр өкмөткө дагы сунуш берип атабыз, дагы жардам бериңиздер, көтөрүп бериңиздер. Биз айлыкты көтөрсөк, bir жылына бизге где-то бир, приблизительно айтам, мен анын точно айтпаймын силерге, естественно, 400 миллион сомдун тегерегинде акча келет экен. Так? А биз болсо 100 миллиардтаган сомду алып келип атабыз. Урматтуу депутаттар, өзүңөр карап көргүлө, Кумтөр канча таап атат жылына? 3 жылда канча таапты? 3 жылда ГКМБдан бюджетке толукталган акчалар канча болду? Бул эмненин эмеси? Бул биздин бир жактан жакшы иштегенибиз, экинчи жактан бул мамлекетибиз ушунчалык жанагыдай коррупциялык, криминалдык, кландык, чириген системага айланып кеткен да. Ушул системаны биз тазалап чыгышыбыз керек. Мен мына айтып атам бардыгына, өкмөттүн өзүнүн башчысы урматтуу Акылбек Сөнбековичке, урматтуу Садыр Кожоевич менен да сүйлөшүп атабыз. Мен айтып атам, мен 3 жылдан кийин мына Кудай буйруп дагы 3 жыл иштей турган болсом, 3 жылдан кийин мен ыйлабашым керек. Ошо маалда кылып калган эмес экен деп. Же болбосо менин бул кадрым бар, тиги кадрыма ишенип отурбашым керек. Мен мыйзамга ишенишим керек. 3 жылдан кийин мени мыйзам коргош керек. Мен эл алдында жүзүм жарык жүрүп, менин мыйзам коргоп жүрүшүм керек. Ар бирибиз ошондой болушубуз керек. Мурдагы бийликтер эмне болду? Мени тиги коргоп калат, бул премьерим коргоп калат, бул министрим коргоп калат деп жүрүп, мына системага тийбей жүрүшкөн. Биз ушул системаны, чириген системаны тазалайбыз деп кирдик. Мен жакында азыр дагы 3-4 күндөн кийин айтам, айта турган болсом, бир чоң система боюнча, мына сот жана адвокатура боюнча катуу иштерди азыр жүргүзөбүз. Мамлекетибизди бүт тазалашыбыз керек. Силер жардам бергиле, урматтуу депутаттар. Барын жеке жылдырып коелу. Жеке кызыкчылыкты, бизнести, акчаны мен үчүн эч нерсенин кереги жок. Мен ачык айтып коеюн. Мына бул реклама деген сөз эмес, бул же болбосо бирөөгө мактаныш эмес. Мен сотрудниктерим да барды билет, коом да жакшы билет, азыр мага эч нерсенин кереги жок. Байлыктын дагы, креслонун да башы, мага бир гана маселе. Мамлекетибизди таза, мыйзамдуу өлкөгө айлантып калышыбыз керек. У нас есть шанс, большой шанс бар. Так? По борьбе с ОПГ еще жестче будет борьба. Вот мен ачык эле ушу трибунадан силерге дагы бир мисалды айтып коеюн. Мына бүгүн азыр Женганы алдырып атамын эмеден, тигел Воштон. Он при всех признавал тем, что он отказывается от воровской идеи. Нет, он не отказался. Бул эмеге экранга айтып коюп, он продолжает. Я сделаю так, что он не продолжал. Я сделаю так, что он никогда не стал дальше лидером ОПГ, что бы это ни стоило. И каждому это относится. Экраннан айтып коюшу эле, болду биз идеядан кайттык, болду бүттү, эми деп коюшуп, кайрадан вот этим заниматься. Заниматься не будут теперь. Я как обещал, в нашей стране ОПГ не будет. Так, в нашей стране кто-то кого-то накладывает какими-то дополнительными грузами, никто не будет. Спокойно. Предпринимательдерибиз спокойно жашашат, спокойно иштешет, өздөрүн тапкан жасашат, мамлекетке налог төлөйт, мыйзам чегинде жашашат. Болду. Могул жердеги крупный ресторандар, крупный ишканалар бүт бардыгы дан төлөп турушкан. Муну биз билгенбиз, туура. Эмне үчүн ушуга чечим кабыл албадыңар дейсиңер. Билгенбиз, бирок убакыт эми келди. К тому, чтобы наступить, я 2 года готовился. Ачык айтайын. Я 2 года готовился к тому, чтобы наступить, чтобы сегодня день наступил. Вот сейчас мы год наступаем. И теперь 24-25 году будет рост. 26 все будет спокойно.
Криминалын деп чыккандардын баарын жок кылабыз. Баягы мен Женганы эмне үчүн пример кылып айтып атам. Он тоже был один из лидеров ОПГ в нашей стране. Давайте открыто будем говорить. Так. Ал экранга чыгып мен кайттым деп коет, а бирок на самом деле занимается. Он управляет там, СИЗО сидит, управляет с этим предпринимателями, обратно там накладывает, преступниками управляет. Этого не будет теперь. Ни Раима Троимова, ни Кольбаева, ни Дженга, никто не будет управлять ни с кем. Будет управлять закон нашей страной. И это главная задача, которую поставил наш уважаемый президент перед нами. Урматтуу депутаттар, ушул боюнча силерге дагы айтып коеюн, колдоо бериңиздер силер дагы. Колдоо бериңиздер. Да, у нас бывают такие ошибки, какие-то недостатки бывают, ничего такого. Бирок депутаттардын арасында деле, чоң кичине кызматкерлердин арасында деле тууган уруктарыбыз көп. Бир дагы тууган урукка карабайбыз. Азыркы күндө Акылбек Өсөнбекович менен жардам берип, ушу Акылбек Өсөнбекович биздин берген предложениялар менен иштеп атышабыз. Бүгүнкү күндө мамлекет кызматкерлери иштен алынып атса, кетип атса, ойлобогула жөн эле кетип атат. Нет. У кого-то какой-то малейший связь будет, бүт алабыз баарынчы. Азыр эле мага бир депутат жолугуп, могул жерде биздин айылдан биздин бир жетекчи бар эле райондук деңгээлдеги. Так, ошону иштен алып атыпсыздар, анын связи жок дейт. Я ему сразу сказал, у него есть связь с так называемым членом ОПГ Казак. Он ему передачу таскал, поэтому мы его снимаем.